14-бөлүм. Ысрайыл падышасы Жаахаз уулу Жааштын падышачылыгынын 2-жылында Жүйүт падышасы Жааш уулу Амация такка отурду. Ал такка отурганда 25 жашта эле. Ал Иерусалимде 29 жыл падышачылык кылды. Анын энесинин аты Жеодан, ал Иерусалимдик болчу. Ал теңирге жаккан иштерди кылды. Бирок атасы дөөтчөлүк кылган жок. Ал атасы Жааш кылган иштерди кылды. Бийик жерлердеги бутканалар гана жок кылынган жок. Эл дагы эле бийик жерлердеги бутканаларда курмандык чалып, жыпар жыттуу зат түтөтүп жатты. Падышачылык бийлиги бекемделгенде, ал падышаны өзүнүн атасын өлтүргөн кызматчыларды өлтүрдү. Бирок алардын балдарын өлтүргөн жок. Себеби Теңирдин Муса аркылуу берген мыйзам китебинде балдары үчүн аталары өлүм жазасына тартылбасын. Аталары үчүн балдары өлүм жазасына тартылбасын. Ар ким өз күнөөсү үчүн өлүм жазасына тартылсын деп жазылган. Ал туздуу өрөөнүндө 10 000 эдомдукту талкалады. Согуш учурунда Селаны басып алып, аны жоктой эл деп атады. Ал ушул күнгө чейин ушундай аталат. Ошондо Амация Жейунун уулу, Жаахаздын уулу, Ысрайыл падышасы Жаашка элчилерди жиберип, "Кел, жекеме-жеке беттешебиз" деп айттырды. Ысрайыл падышасы Жааш Жүйүт падышасы Амацияга мындай деп айттырып жиберди: "Либанондо өскөн тикенек, ошол эле Либанондо өскөн кедр дарагына менин уулума кызыңды бер" деп айттырды. Бирок Либанондон жапайы жырткыч келип тикенекти тепсеп салды. "Сен эдомдуктарды жеңгениңе текеберденип жатасың. Текебердене бер, бирок үйүңдө отур. Өз башыңа мүшкүл түшүрүп эмне кыласың? Сен да, сени менен кошо Жүйүт да өлөт." Бирок Амация кулак салбады. Ысрайыл падышасы Жааш аттанып, Жүйүт падышасы Амация менен Жүйүттөгү Бейт Шемеште жекеме-жеке беттешти. Ошондо ысрайылдыктар Жүйүттөрдү талкалашты. Жүйүттөр чатырларына качып кетишти. Ысрайыл падышасы Жааш Бейт Шемеште Жааштын уулу, Ахазайдын уулу, Жүйүт падышасы Амацияны колго түшүрүп, ал жерден Иерусалимге келип, Иерусалим дубалын Эпрайым дарбазасынан Бурч дарбазасына чейин 400 чыканак дубалды уратты. Анан ал Теңирдин үйүндөгү жана падыша сарайынын казыналарындагы бардык алтын күмүштөрдү, идиштерди, ошондой эле туткундаган адамдарын алып Самарияга кайтып келди. Жааш жөнүндө анын кылган бардык иштери, көрсөткөн эрдиктери, Жүйүт падышасы Амация менен кантип согушканы жөнүндө Ысрайыл падышаларынын тарых китебинде баяндалып жазылган. Жааш ата-бабаларына кошулду. Анын сөөгү Самарияга, Ысрайыл падышаларынын жанына коюлду. Анын ордуна уулу Жаробам такка отурду. Жүйүт падышасы Жааш уулу Амация, Ысрайыл падышасы Жаахаз уулу Жааш өлгөндөн кийин дагы 15 жыл жашады. Амациянын кылган иштери Жүйүт падышаларынын тарых китебинде баяндалып жазылган. Иерусалимде ага каршы чыккынчылык уюштурулду. Ошондо ал Лакишке качып кетти. Артынан Лакишке киши жиберип, аны ошол жерде өлтүрүштү. Аны аттар менен Дөөттүн шаары Иерусалимге алып келип, ата-бабаларынын жанына коюшту. Жүйүт эли 16 жаштагы Азарияны атасы Амациянын ордуна такка отургузду. Падыша ата-бабаларына кошулгандан кийин Азария Эйлатты кайра куруп, Жүйүткө кайрып берди. Жүйүт падышасы Жааш уулу Амациянын падышачылыгынын 15-жылында Ысрайыл падышасы Жааш уулу Жаробам падыша болуп, Самарияда 41 жыл падышачылык кылды. Ал Теңирге жакпаган иштерди жасады. Ысрайылды күнөөгө батырган Небат уулу Жаробамдын күнөөлөрүн кылганын токтоткон жок. Ал Ысрайылдын Кудай Теңиринин Гат Акейперлик пайгамбар Амитай уулу Жунус аркылуу айткан сөзү боюнча Ысрайылдын чегараларын Хаматтын кире беришинен баштап чөлдөгү деңизге чейин калыбына келтирди. Теңир Ысрайылдын башына түшкөн оор мүшкүлдү көрдү. Алардын камакта отурганда, эркиндикте жүргөндө кишиси калган эмес эле. Ысрайылга жардам берер эч ким жок эле. Теңир асман астынан ысрайылдыктардын атын өчүрүүнү каалабай, Жааш уулу Жаробам аркылуу аларды куткарды. Жаробам жөнүндө анын кылган бардык иштери, көрсөткөн эрдиктери жөнүндө, кантип согушуп, Жүйүткө караштуу Дамаск менен Хаматты Ысрайылга кантип кайрып бергени жөнүндө Ысрайыл падышаларынын тарых китебинде баяндалып жазылган. Жаробам ата-бабаларына, Ысрайыл падышаларына кошулду. Анын ордуна уулу Захария такка отурду. 4-бөлүм. Ошондуктан Кудайдын алдында жана өзүнүн падышалык бийлиги менен кайтып келип, тирүүлөрдү да, өлгөндөрдү да соттой турган Иса Машаяктын алдында мен сага буйрук кыламын. Кудайдын сөзүн айт, аны ыңгайы келсе да, ыңгайы келбесе да айтууга даяр бол. Ашкереле, тыюу сал, акыл насаат айт, чыдамдуулук менен үйрөт. Анткени адамдар туура окутууну кабыл албай, кошомат кылып сүйлөй турган окутуучуларды өз каалоолору боюнча тандап кала турган убак келет.
чындыкты уккулары келбей, тамсилдерге кулак төшөп калышат. Бирок сен бардык нерседе кыраакы бол, кыйынчылыктарга чыда. Жакшы кабар таратуучулук милдетиңди аткар, өз кызматыңды аягына чейин чыгар. Анткени мен курмандыкка чалынуунун алдында турам. Менин бул дүйнө менен коштошоор убактым келди. Мен жакшы күрөштүм, жарыштын аягына чыктым. Ишенимимди сактадым. Азыр болсо мага адилеттиктин таажысы даярдалып жатат. Адилет сот теңир аны мага ошол күнү берет. Мага эмес анын келишин чыдамсыздык менен күткөндөрдүн баарына берет. Мага тезирээк келүүгө аракет кыл. Анткени Демас бул дүйнөнү сүйүп, мени таштап Тессалоникага кетип калды. Кирескас Галатияга, Тит Далматияга кетти. Бир гана Лука мени менен калды. Маркты өзүң менен кошо ала кел, анткени кызмат кылыш үчүн ал мага керек. Тихикти Эфеске жибердим. Келериңде Троастагы Карпостукуна калтырып кеткен чапанымды жана китептеримди, айрыкча булгаары китептеримди ала кел. Жез иштетүүчү уста Искендер мага көп жамандык кылды. Теңир ага иштерине жараша тиешесин берсин. Андан сен да сак бол, анткени ал биздин айткан сөздөрүбүзгө аябай каршы чыгып жатат. Мен биринчи жолу сот алдында коргонуу сөзүн сүйлөп жатканымда эч ким жанымда болгон жок. Мени бардыгы таштап кетишти. Кудай муну аларга күнөө катары эсептебесин. Бирок жакшы кабар мен аркылуу таратылып, бардык бутпарастар угушу үчүн Теңир жанымда болуп, мага күч берди. Ошентип мен арстандын азуусунан куткарылдым. Теңир мени ар кандай жамандыктан куткарып, өзүнүн асмандагы падышачылыгы үчүн сактайт. Ал түбөлүккө даңтала берсин. Амин. Прискила менен Акилага Онесипордун үй бүлөсүнө салам айтып кой. Эраст Корунтта калды. Ал эми ооруп калган Трофимди Милетке калтырдым. Кышка чейин келүүгө аракет кыл. Эйбул менен Пут, Линос менен Клавдия жана бардык бир туугандар сага салам айтып жатышат. Теңир Иса Машаяк сенин рухуң менен бирге болсун. Теңир силерге ырайымын төгө берсин. Амин. 7 бөлүм. Мен Исраилди даарылап жатканда Ибраимдин күнөөсү, Самариянын жаман иштери ачыкка чыкты. Анткени алар жалган иштерге барып жатышат. Үйлөргө уурлар кирип жатышат. Көчөлөрдө каракчылар талап тоноп жатышат. Алардын жаман иштеринин баары менин эсимде экенин алар ойлошпойт. Азыр алар өздөрүнүн иштеринин курчоосунда калышты. Алар менин көз алдымда. Алар өздөрүнүн жаман иштери менен падышаны, жалганчылыктары менен төрөлөрдү кубандырып жатышат. Алар өздөрүнүн бузуктугу менен жууруган камыры ачыганда от жакканды токтотуп койгон наабайчынын алоолонгон мешиндей болуп жалындап күйүп жатышат. Биздин падышабыздын күнүндө төрөлөр шарапты мас болгончо ичип ооруп калышты. Ал болсо шылдыңчылдарга колун сунду. Алар буктурмада отуруп алышып, жүрөктөрүн меш сыяктуу даярдап жатышат. Алардын наабайчысы түнү бою уктап жатат, ал эми эртең менен меш жалындаган оттой болуп күйөт. Алардын бардыгы мештеги оттой жалындап күйүп, өздөрүнүн башкаруучуларын жалмап жатышат. Алардын падышаларынын бардыгы кулап жатышат. Алардын арасында мени чакырган эч ким жок. Эпраим элдер менен аралашып калды. Эпраим оодарылбаган нанга окшоп калды. Анын күч кубатын башкалар жалмап жатышты, бирок ал байкаган жок. Анын чачын ак басты, бирок ал билген жок. Исраилдин текебердиги өзүнө каршы күбөлөндүрүп жатат. Ошонун бардыгына карабастан, алар өздөрүнүн Кудай Теңирине кайрылышкан жок, аны издешкен жок. Эпраим эси жок, акылсыз көгүчкөнгө окшоп калды. Мисирликтерди чакырып жатышат, Ашурга бара жатышат. Алар бара жатышканда мен алардын үстүнө өзүмдүн торумду ыргытам. Аларды асман канаттууларына окшотуп, жерге кулатып түшүрөм. Аларды өздөрүнүн жамаатына айтылгандай жазалайм. Кайгы аларга, анткени алар менден алыстап кетишти. Алаамат аларга, анткени алар мага каршы чыгышты. Мен аларды куткарып турдум, алар болсо мага каршы жалган сүйлөп жатышты. Алар өз төшөгүндө онтоп жатышканда мени чын жүрөктөн чакырышкан жок. Алар нан менен шарап үчүн чогулушат, менден болсо алысташат. Мен аларды акылга салып турдум, алардын билегин чыңдап турдум, бирок алар мага каршы жамандык ойлоп жатышты. Алар кайрылышты, бирок бардыгынан жогору турганга эмес, алар алдамчы жаадай болуп калышты. Алардын төрөлөрү өздөрүнүн тилинин заардыгынан кылычтан кулап жатышат. Мисир жеринде алардын үстүнөн болгон шылдың ушул. 119 забур. Кайгырып турганымда Теңирди чакырдым. Ал мени укту.
Теңир менин жанымды жалганчынын оозунан, Амалкөйдүн тилинен куткар. Амалкөй тил сага эмне берип, эмне кошот? Теңир аларга күчтүүнүн курч жебелерин Сөксөөлдүн күйүп жаткан чогу менен кошо жиберет. Мешекте турганым үчүн, Кейдар чатырларында жашаганым үчүн мага кайгы. Менин жаным тынчтыкты жек көргөндөр менен бирге көп жашады. Мен тынч жашаган адаммын, бирок мен сүйлөсөм эле алар согушканга даяр. 120-забур. Мен тоо тарапка көз чаптырам, мага жардам ошол жактан келет. Мага жардам асман менен жерди жараткан Теңирден келет. Ал сенин бутуңдун олку-солку болуусуна жол бербейт. Сени сактоочу үргүлөбөйт, Исраилди сактоочу үргүлөбөйт жана уктабайт. Теңир сенин сактоочуң, Теңир сенин оң жагыңда турган далда. Күндүз сени күн куйкалабайт, түнкүсүн ай үшүтпөйт. Теңир сени ар кандай жамандыктан сактайт. Сенин жаныңды Теңир коргойт. Теңир мындан ары түбөлүккө сенин киргениңди да, чыкканыңды да сактайт. 121-забур. Мага жүр Теңирдин үйүнө барабыз дешкенде мен сүйүнүп кеттим. Мына Иерусалим, биздин буттарыбыз сенин дарбазаңдын алдында турат. Иерусалим, Иерусалим, сен бир бүтүн шаар болуп курулгансың. Ал шаарга уруулар, Теңирдин уруулары киришет. Алар Исраил мыйзамы боюнча Теңирдин ысымын даңазалашат. Ал шаарда соттун тактылары, дөөт тукумунун тактылары турат. Иерусалимге тынчтык сурагыла. Сени сүйгөндөр жыргап жашашсын. Сенин дубалдарыңда тынчтык болсун, үйлөрүңдө жыргал турмуш болсун. Өзүмдүн бир туугандарым менен жакындарым үчүн айтып жатам. Сага тынчтык каалайм. Кудай Теңирибиздин үйү үчүн сага жыргалчылык каалайм.